13-asырдан башлап самал менен иштейтугун дыгырманлар Батыс Европада кең таркалды. Әсіресе Голландия, Дания һәм Англияда самал двигательлери дән усаклау һәм түрлі санаат үскөнелерин харакетке келтирүү үчүн колланыла башланды. Европада кыста дарыялар музлап калганда адамлар самал энергиясынан пайдаланып, кудуклардан ямаса ойпатлыклардан, пәс тегизликлерден суу чыгаруу үчүн дыгырманларды иске түшүргөн. Самал дыгырманларынын Европада таркалуы төмендегиче болду. Англияда колланылган самал дыгырманлары Францияныкына уксас принцип дикарында иштеген. Ал Германияда болса, биринчи самал дыгырманлары 1393-жылы курулган һәм сол жерден башка аймакларга таркала башлаган. 14-асырда голландлар самал дыгырманларынан батпак жерлерди күйдүрүү үчүн пайдаланган. 17-асыр башларына келип, бул аймактын үлкен бөлүгү самал энергиясынан пайдаланып, 30-35 киловатт кубатка ээ болгон самал энергетикалык курулмалар жардамында күйдүрүлгөн. Алдын самал дыгырмаларынын бүткүл денеси, ягни имарат бөлүгү самал багдарына карай бурулуу керек эди. Бул болсо жуда кыйын һәм колайсыз болгон. 16-асырда болса жаңа технология иштеп чыгылды. Дыгырмандын тек төбе бөлүгү харакеттене турган этилди.